Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Merimdүү, ырайымдуу, Аллах Таала чексиз мактоолор болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Биз тамак жөө адебинен дагы негизгиси бул жеген тамагыбыздан айып издөө. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылып Абу Хурайра айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эч качан тамактан айып тапкан эмес. Же болбосо тамакты айыптаган эмес. Эгер тамак ага жаккан болсо, аны жеген, жакпаган болсо, аны жеген эмес. Биз жашообузда көпчүлүк учурда байкап жүрөбүз. Биз тамак жегенде дайыма айыбын табабыз. Ал мындай болуп калыптыр, мындай болуп калыптыр. Эгерде сизге тамак жаккан болсо, аны жеңиз, жакпаган болсо, аны унчукпай эле жебей койсоңуз, ошол жакшыраак айып издегенден көрө. Өзгөчө конокко барган кезде биз көпчүлүк учурда ошол үйгө барганда тамагынан баштап үй тиричилигине баарына киришип кетебиз. Айып издеп баштайбыз. Аны мындай кылып коюптур, муну мындай кылып коюптур. Бул нерсе биздин мусулмандар сыпатына туура келбейт. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул нерселерден бизди тосуп жатат, өзүнүн ушул көргөзгөн адеби менен. Ал жерге барсаңыз, сыйыңыз менен конок болуп кетиңиз, чыгып алып, ал жерден айып айтып, анын артынан жамандап, анысы мындай кылыптыр, мунусу мындай кылып коюптур деп кемчилдик издебестен, балким ошол жерде кемчилдик болгон болсо, сиз аны өзүңүздүн жакшы жагыңыз менен, адептүү жагыңыз менен оңдоп турулап коюңуз. Пайгамбарыбыздын неберелери Хасан менен Хусейн бир күнү бир кишинин дарат алып жатканын көрүшөт. Ал киши туура эмес дарат алып жаткан болот. Анан бул экөө ошол кишинин жанына барып, ал кишиден сурашат: "Биз ушу дарат алганды билбей жатабыз, ушуну бизге үйрөтүп койсоңуз" дешип дарат алып башташат. Дарат алганда экөө туура алгандыктан жанагы киши бул экөөнүн даратын көрүп, "Көрсө мен туура эмес алып аткан турбаймынбы" деп ошол кишинин даратын ошондон баштап туура алып баштайт. Булар не адептүүлүк менен ал кишиге ошол каталыгын оңдоп коюшту. Ошондой эле сиз дагы анын артынан жамандап күнөөкөр болбостон, тамактан айып издебестен, аны терс жагы болгон болсо, аны сиз жакшы адебиңиз менен, жакшы сөзүңүз менен көңүлүн оорутпастан оңдоп коюңуз. Бул биз үчүн сооп да болот. Алхамдулиллахи Rabbil alamin.